Ölüm subhanallah şaytan için çoğun bir mындай bir жанагындай bir жемиш жыйнай турган күн. Ар бир адамды. Так өмүр бою кыйнап келет дагы, акырында мынакей өлөрүңдө субханалла ушундай бир оозуңа океан сууну койгондо дагы суусунун канбай турган мезгилде. Оозуңа бүт дүйнөсүн эң жакшы тамактанып келип туруп суу салганда дагы курсагың тойбой, даам сезбей турган мезгилиңде. Алоолонуп күйүп турган мезгилиңде. Денең от болуп, суу ушундай кыйналып турган мезгилде, жандын чыгыш убактысы келип калган мезгилде, мына ошол мезгилде шайтан алейхилана келип, ушинтип карап туруп бет маңдайыңда. Кыйналып атасыңбы? Кыйналып атасыңбы? Албетте мен кыйналып атам. Сен мени тааныйсыңбы? Жок, сени тааныбайм. Мен сенин жаныңда өмүр бою турбадымбы? Мен сени азыр куткарып калам. Сен мени кантип куткарасың? Сен олонуп күйүп атасыңбы? Senin tırmaqların, senin har bir tügün orup atabı. Kaçan can çıkar mezgilde adam har bir tügü oruydu. Har bir tügü oruydu. Bu yine de oğrunu ötpegile. En çoğun oğru bu subhanallah. Bu ölüm aldığında olurdu. Kaçan senin canın ve benim canım subhanallah çıka turgan mezgilde olur. Oşonda oğru atam. Su savatasın. Su savatam. Bunday su içkin gelebe deydi. Koluna bir şunday bir жылтыраган бөтөлкөгө окшоп бир сосудда инап ушундай нерсе суу куюлган дейт да. Ушинтип турат экен. Суу сабатам, бер мага. Ушун азыр эй шайтан куткарып кал десең, мен куткарып калам сени. Сен өлбөйсүң. Энди баягы иман бул дүйнө жалаң арак менен, катын-поздук менен, күнөө менен, ушундай бир адилетсиздик менен, зулумдук менен динсиз өткөзгөн адам куткар, эй шайтан куткар дегенде ошонтип бетине баягы сууну чачып туруп мен дейт, эми болду эми. Мен тиянага жеттим. Мен жеттим максатыма. Бирок азыр субханалла сен түбөлүктү жашап турган койбойт. Капкара ушундай бир азап, ушундай бир периштеси, ушундай бир жан алганың келгенде эмне болот экен? Шайтан алейхилана дейт экен. Ала бер дейт экен, бул менин тиешем жок. Бул меники дейт. Ушундай шылдыңдап бетиңе бирөө сен жашооңду бузуп туруп, мисалса, ушундай сонун жашап аткан жашооңду бузуп туруп, анан жашооңдун баарын бузуп, анан акырында бетиңе түкүрүп кеткендей болот экен. Динсиздердин акыбалы ушундай болот. Намаз кичине болсо да намазың бар болуп турган болсо, кичине зикириң бар болуп турган, бул болсо да субханалла эмне экен? Шайтанга каршы болот. Ошо сени динди толук кармаганга аракет кылалы, машалла. Динди толук кармаганга. Ал могу жагат бул нерсеси, бул нерсе жагат, жакпайт эмес. Шайтан дайыма ушундай дейт экен. Аллах Таала баарыбызга иншалла иман берсин. Алла разы болсун. Субханак хамдик. Ашалла анта астагфируллах. Аракет кылабызбы? Күрөшөбүзбү иншалла? Аракет кылабызбы?